Ассаламу алейкум, амансыздар бардақтуу замандаштар, көрүүчүлөр. Тез жария каналы бүгүн сиздерге дагы бир Ош шаарында болуп жаткан жакшы жасалган менен дагы бир сонун чыгарылышты тартып чыгарып атабыз. Андыктан биздин каналда катталып коюңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Анда биз баштадык. Бүгүн күнгө карай шаршемби 2025 жыл 12 март. Дал ушул Ош шаарындагы Алишер Наваи атындагы парктын жогору жагындагы. Тагыраагы мына каруселди билесиздер, ал жерде карусел бар. Эң аягындагычы. Ал жерде эски мурун самолет турчу. Ошонун жанында. Дайыма бай 2023 жылдарга чейин самолет турган. Ошонун бер жагы болсо мондой, бул жактар болсо мына бардак болуп, чындыгына айткандачы, бир чалкашып жатканда жаман болупчу. Анан ушул жактарды атайын иретке келтирип, Ак Буранын боюн ушул жакта. Тетиги зоопаркка чейин. Ал жерде зоопарк бар, ал жакка чейин азыр басып көргөзөм. Сонун бир жасалгалап, светтерди коюп, атайын олтургучтарды орнотуп, бир сонун көртөндүрүү жасап аттыр бул жактычы. Ош шаарында ушундай жаңы өзгөчөлүк бүгүн сиздерге ушуну тартып чыгарайын деп чечтим. Ал жерде жүргөн бир биздин кыргызстандыктар, Ордол Ош шаарына келген коноктор, мурун келген болсо бул жерлерди билет. Ал жерлер өтө жаман акыбалда турган болчу да, эми иретке келтирилип, жарыктандыруу берилип, атайын мурамыр таштардын түрлөрүн башкачаландырып коюп, суөтчү каналдарды коюп, мындай кичинекей лотокторду коюп, бир өзгөчөлүк кылып атыштыр. Азыр тааныштырып баштай берейин. Билип алдыңыздар да? Тетиги жерде Алишер Наваи атындагы парктын жогору жагында, булактын жанында берегинде мына ушундай жогору кетке карай, Токтогул паркка карай. Ушул Ак Буранын бою мына ушундай кенен кылып, адам басып, сейилдей турган кылып жасалган иштери башталыптыр. Тагыраагы бул жакка атайын бекем мондой таштардан. Союздун убагында кенен ушундай таштар курулчу эле, мынча эле, тигинче эле деп калышпайбы? Союздукунан бекем боло тургандай, мына сонун бир таштан кооздук жасалыптыр. Мурамыр таштан. Ал эми суу өтүүчү мондай каналчалар дагы курулуп баштаптыр. Азыр көргөзүп берем мына жерде. Кокса үстүнөн суу түшкөн болсо могул жактардан кенен агып бул жакка карап чыгып кете берет. Барып Ак Бурага кошулат десек болот. Ал эми мына жарыктандыруу биз көрүп жүргөн аябагында сонун кооз кылып жасап койчу жарыктандыруулар коюлуп жатыр. Самонбоп стилде. Ал эми бул жакта болсо орундуктар жасалат. Үстүндө болсо мондай кичинекей жарыктандыруу берилип, могу весетка болот, олтургуч. Кенен үй бүлөңүздөр менен, досторуңуздар менен же болсо сейилдөөгө чыкканда, Ош шаарынын тургундары үчүн, меймандар үчүн атайын мондай эс алуучу жай десек болот. Кечкисин дагы эс алып, кенен таза абада эс алууга аябагандай шарт түзүлүп жатыптыр да. Мурун бул жактар аябагандай страшный болчу да, капкараң болчу, свет жок болчу могул жерлерчи, мына катарчы. Бир башкача нерсеге айланып кеткен болчу. Буну көргөн байкелер же болсо замандаштарыбыз, эжелер, апалар, деги эле кыргызстандыктар Ош шаарына келип ушул жакка түшкөн болсо түшүнөт бул жактычы. Мен болсо эми дагы бир ушул парктын өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган жагын айтайын. Катар келели дагы. Бул жак эмне деп ойлойсуздар? Өзүңүздөр ойлонуңуздарчы, мындай көз жүгүртүп көрүңүздөр. Мына ол жерлер жанагы Бишкек шаарындагы ынтымак паркын билесиздер да. Атайын караоке ырдайт турган жер, же болсо мес алып олтуруп, бир таланттуулар келип бул жактан музыка коюп, концерттик программалар тартууланат, же болсо башка нерселер десек болот. Дал ушул жер ошондой сахна курулуп аттыр. Могул жергечи. Могул жерге көрдүңүздөр. Бул да болсо бир сонун кооз керемет. Ол жактарда элдер олтурушат, көрөрмандар, же болсо мес алуучулар келип олтуруп, ушул паркта айланганча келип эле могул жерлерге олтурат. Бул жакта болсо музыка, каалаган нерселер
бир нерселерди жаңыртып, коюп, мындай могул жерлерге атайын азыр темирчилер орнотуп атыптыр. Атайын светодиоддор коюлат бул жака. Аппаратура коюп, музыканы коюп, кенен бир сонун адамдарга жакшы маанай тартуулоочу ырдоолорду же болбосо чыгармаларды, элдик таланттарды тартууласа болот. Түшүндүңүздөр да. Мына бул жактарга атайын жашалгап бул жерлерде сонун кылып атышыптыр. Мына жасап койсо болот экен. Жумушчулар иштеп атышат. Бул тарапта. Мына байкелер иштеп атышат. Мына иш алып отуруптур. Эми азыр орозонун учуру. Орозо кармап жатса керек бул байкелер. Бирок сенсе дагы жумуш атып баратыптыр. Тетиги жакка да өтөбүз. Бул жакта техника иштеп атыптыр. Атайын ушул жерде жумушчулардан сурадым. Бул жер тегизделет экен. О дарактар калат экен ушул бойдон элечи. Газон болот экен. Тегизделип, тегиз кылып могул жактын өкөнүнө уруйун келтиришип, жакшы карап чыгышат экен. Анан баштан аяк могул жактарга атайын суу өтүүчү каналчаны туташтырып чыгыштыр могул жерлергечи. Жакындаштырып көргөзүп коеюн, көрдүңүздөрбү? Бул нерсени биз Ордол Ош шаарында жүргөн кээ бир кыргызстандыктар же болбосо тургундар мондой эле кабыл алып коюшубуз мүмкүн. Бирок бул нерсени Европа тарапта же болбосо Орусия жергесинде жүргөн мекендештерибиз, башка мамлекетте жүргөн биздин кыргызстандыктар мигрант болуп жүргөндөр аябагандай бир чыдамсыздык менен күтүп көрүшөт да, сүйүнөт ушул нерсени көрсөчү. Ордол Ош шаары өнүгүп аттыр да, Кыргызстан өнүгүп аттыр да, дегендей мындай деп айтыпчы. Кыскасы ушундай. Ал эми биз алдыга карай чыгарылышыбызды уланта берели. Алып кетип атат мына. Каналдан алып барат. Жерге таштайт, ордун кыскасы. Асфальт төшөлгөн могул жактаргачы. Бекем адам басып кенен. Мунун кээндүүлүгүн көргөзүп коеюн мына. 1, 2, 3, 4 жарым. Почти менин кадамымды кичине жогорураак санап коеюн. 5ке окшойт бул. Мен аягы чоң санап койдум. Ол жерден суу бул жака Акбурага кошулуп кете тургандай деңгээлде жер түбүнөн дагы атайын кошумча суу өтүүчү каналды чана куруп коюштур. Ол жерге кирип кетет. Суулар каяка кетет десеңиздер, ушул могул жакта Акбурда. Ушул жака өтүп кетет. Байкай шилгер болсын. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Орозоңуздар кабыл болсын. Агаларыбыз чарчаган окшойт. Дээрлик бул жактар качественныйларын койгон. Лаптоптун дагы жол четине атайын кармак жүрүшүн хамыттарды дагы мына. Семонт хамыт десек болот, түшүнсөк болот. Эми ар жерде ар кылып аташат да. Менин түшүнүм боюнча ушундай аталды. Олтургучтар. Бул жерде көрдүңүздөр, адашпасам ошол дал ошол Бишкек шаарындагы кээ бир жашалган жерлерден кем калышпай турган даражада бүтөт бул. Сонун кооздуктап бүтөт да. Окумуш. Суктанып бүтпөйсүздөр. Буюрса баардыгы алды да. Мына темирлер дагы дал ушул нерселердин эле бир курулуштарына же башка нерселерине иштетилсе керек. Анан мына ортолукка азыр дагы нарактан айланып өтөм. Бир көл орнотуп, ортодо бир кандай десем, 2 жаш үчүн атайын баягындай жүрөкчөлөр жасалып, же болбосо квадраттык атайын гүл эгилип, мондой арка кошуп жасалат эмеспи? Ошого атайын мына темирлерди алып келип коюштур. Дал ушул устакелердин айтышы боюнча ошондой деп түшүндүрдүм ага. Зымдар уланса, электр момунчалар уланса эле свет жанат. Бул жактар бүтүп калыптыр, дээрлик мына строй материалдарын бүт баарын алып кетсе. Демек, бул жерде ажаткана дагы бар. Менин түшүнүшүмө караганда мына ажаткана бар экен. Заманбап бул дагы сырты обшивкаланган сонун.
атайын олтургучтун үстүнө эми могул жерлерге жыгач орнотулса керек. Жыгач орнотулса анан дагы да болсо кооз болуп калат. Бийик тарактар бул жерлер кыйылбай эле калганы жакшы. Эртең көлөкө болот, атайын күндөн тосуучу адамдарга чоң рызыгын алып келет десек болот. Көрүүчүлөр, замандаштар, Ош шаарында эч нерсе болбой жатат, тигиндей мындай дебестен биз да өзүбүз болсо чын ниеттен намаз окуганыбызда же болсо дасторконун үстүнө дуа кылып туруп жаткан учурда ушу Ош шаарынын мэріне андан сырткары Кыргызстандагы жетектеп жаткан биздин президентибизге, анын катарында көптөгөн эмгек жашап жүргөн инсандарга дагы дуа кылып коюңуздар. Ушундай иштер жасалса эми жакшылыктар болсун деп могул жактарда иштер жүрүп атат. Ассалам алейкум. Амансызбы? Бул эмне болот экен, билбедиңизби? Бул эмне болот экен? Мынау кандай ичи эмне жасалгасы болот экен? Дароо болчу атайын. Дарыкана болуп турбайбы, көрүүчүлөр? Көрдүңүздөр эмне? Дарыкана болот экен. Кыскасы, аптека. Ушул жака келип, дары-дармек алып болот экен. Эми баш ооругандан башка бир жер ооругандан сактансын. Бирок сактыкта кордук жок дейт. Заманбап шартта атайын муну да куруп койгону аягандай сонун болуптур. Жумушчулар ар жактарга тартылыптыр. Атайын мурамур бекемдеп таштарды басуучу жактарга өзүнчө ишчилер тартыптыр. Ал эми сахнаны жасалгылоо, тетиги жактарды жасалгылоого өзүнчө жумушчулар тартылыптыр. Кыскасы жумуш ушундай деңгээлде жүрүп атыптыр. Мен билишиме каранда сураштырсам 2 айда бүтүп калабыз дегендей кылды. 2 айдын тегерегинде. Бул жакта да иш жүрүп атат. Ассалам алейкум. Силгер болсун. Тугам, ол таштар кымбат болсо керек, акчасы. Силер эми уста катары. Акчасы нормально болсо керек мында. Акчасы дем, сому. Билбейсиздерби? Биз билгенден ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр бул. Жөнөкөй эле эмес, кымбат атайын таштардан жакшы жасалгылоо. Бул көпкө чейин чыдап берет да. Дал ушинтип келип отуруп, бул жагы зоопаркка такалат. Көрдүңүздөр, Адашпасам 1,5 чакырым же болсо кыскасы чакырымдан көбүрөөктө ушундай паркты бир өзгөчөлүү куруп жатышты. Албетте бул биздин атайын каражатка ылайык болсо керек. Дальше бул жагындагы улап чыгарылыш керек, бул жактарычы. Канчалык деңгээлде курулуп, дагы да болсо бул жактарында жасалгаса, сонун болчу да, Эмне деп едиңиздер? Буюрса бул ушул жерге чейин гана токтоп калыптыр. Кийинки жылдардан дагы кошумчаланып уланса керек деп ойлойбуз. Тартып коюң. Бул жактар көрдүңүздөр? Мурун ушундай акыбалы болчу да. Мындай. Мурункусу. Ушуну атайын ачып калып, муну таш менен кылып койгону коозда турап, кенен кесир басып, тигинтип жүргөнгө дегендей. Үстү болсо, дагы да болсо бактарактар, ол жактар тазалап коюш керек экен. Субботник ишенмелик кылса бир сонун болот да. Ушул жака бир басып көргөзүп коюнчу сиздергечи. Бул жактын дагы абалын көргөзүп. Мына, көрдүңүздөрбү? Ушундай жаман болуп кеткен да, бардак болуп кеткен бул жактарчы.
Атайын ылдый жагы дагы ушундай болчу. Ал жактарды тазалап, жакшынакай кылып оңдоп коюштур. Эми бул жагындагы секин-секинден болот. Бир кечте эле болуш кыйын да. Билесиздер. Мына ол жактарды айттым да, көрдүңүздөрбү? Бул жактарда оңдоого келетсе керек, буюрсачы. Бир план-сланга кошулуп, дагы бир өзгөчөлөнүп жасалса керек бул жактагычы. Анда аябагандай сонун болот. Парк кеңейет да дагычы. Ушул жерлерди иретке келтирип, дагы кошумчалап жасап койсо, сонун болмок беле. Ал жакта атайын сүрөтчүлөр бир нерселер тартып жиберген. Атайын чачма боек менен чачып, бир нерселерди тартып ташаштыр. Негизи мурун бул жер атайын мындай эс алчу, жаш балдар ойночу, жомок окшогон жер болгон да. Мурунку учурлардачы. Ал эми кийин бузулуп, кароосуз калып кеткен да четтеричи. Тетиги моз, билесиздер, э? Ал эми дал ушул чыгарылышты алдыга карап улап, баягы жер менен ылдыга түшүп кетебиз эми. Бул жерде мына зоопарк бар экен, көрүүчүлөр. Шунун жаны менен түшүп кетели. Кыскасы, шаардык мэр тарабынан бул жактагы көзөмөлгө алынып койсо, бир сонун болмок экен, эмне деп өдүңүздөр? Кароосуз калып кеткендей болуп турат да. Эгерде биздин чыгарылышыбызды көргөн болсо, бул жака да келер мүмкүн. Ал жогорудагылар же болсо планга киргизип, дагы да болсо бул жак бүткөндөн кийин кошумча жасалар. Бул жерде зоопарк бар. Шаарда жашагандар болсо билет. Атайын жаныбарлардын тили көргөзмөсү деп айтылат. Мынакей. Бул жактарда тегизделип атайын газон болуп, адамдар басуучу жерлер кулат экен. Алдыга карай улайбыз, ардактуу замандаштар. Бул жакта дагы да болсо бир жакшы жасалгалар, дагы да болсо көрүнүштөрдү жасалгалап чыгарып атышыптыр. Эскертип коелу, бул долбоор негизинен бул жер жасалгалы толук түрдө бүтө элек. Дагы да болсо бир өзгөчөлүктөр киргизилип, сонун жасалгалар болот. Бул жактагы дагы мына жерде суу өтүүчү каналжалар сонун деңгээлде, мыкты деңгээлде курулган. Асфальт дагы төшөлгөн десек болот. Жарыктандыруу бар бул жакта дагы. Жогоруда мен тетиги жак менен айдан өткөм, билесиздерби? Медпункт деп бул жакта айткан байкен жана айткан. Ал эми бул жагы дагы да болсо барып түз жанагы мен айткан сахналык көрүнүш жасалып жаткан жакка барып такалат. Бул жакты кичине көргөзүп коеюн. Скейт парк курулат экен бул жергечи. Скейт ойногон жаштар барбы? Кыргызстандыктар. Кыргызстанда дагы скейт ойнойбуз, тигиндей кылабыз, мындай дегендер болсо, мына ушул жерге скейт парк курулат экен. Кыскасы өнүгүүгө, өсүүгө бир кадам десек болот. Түшүндүңүздөр да. Эскертип коелу, бул нерселер толук түрдө бүтө элек. Анан дагы бир өзгөчөлүктөр менен кучулат. Бул жерге атайын фонтандар орнотулуп баштаптыр. Бул иштеден чыкса керек, иштетип көрсөтсө керек дегеним. Иштеден ар кандай бир өзгөчөлүктөргө ээ болуп, бул азыр жөн гана жасалып моторчолордун орнотуп койсо керек. Эми үстүнө баягындай колпачокторду жабыштырып, үстүгө канчалык деңгээлде болсо да мына чачырап турат үстүгө. Бир кооздукта бул дагычы. Мындай селдеп ушул жерде басып бара жатсаңыз. Окумушпу, караңыздарчы, мына эки дарак
экинчи четтен жолдун четинде. А сиз болсо сейилдеп дегендей. Бул жакта газон, гүлдөр эгилет. Адамдар басып жатайын. Жолдор орнотулат дагы. Кызыктын баардыгы алдыда десек болот. Жогоруда мен айткан жана темирчелерден жасалган деген жер мынау. Дээрлик бул долбоор толук аяктай элек экен. Дагы да болсо алдыда. Өзгөчөлүктөр менен күтүп калабыз. Жанагы мен айткан темирден орнотулуп, мындай светодиод койсо керек мунун үчүнечи. Бир сонун жасалга кылчы. Могу жакта темирлер турат. Квадратный атайын. Бекем темирден. Көрдүңүздөрбү? Жасалгалы сонун болот экен. Айланып ичинен өтүп кеткенгечи кооздук берилет да бул дагычы. Демек ушундай. Анан бул жактарга дагы бир жогоруда айтып өттү. Кооздук катарында бир өзгөчө долбоор иштелип чыгып атат деди. Аны бүткөндөн кийин дагы көрөсүздөр деди. Буюрса кызыктын баардыгы алдыда экен. Аягын сон керемет. Бул жактарда дээрлик ушундай кооздуктар менен курчалат. Ал эми Акбураны көргүзүп келгендер барбы? Көргөзүп коюн. Бул жак ушундай. Бул жерде атайын. Тиги жактан бул жакка чейин суу өтүүчү каналчасы орнотулган. Лоток. Бул жак болсо Акбура. Көрдүңүздөр, Дээрлик бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда ушундай жаңылыктар. Тагыраагы экинчи борбор калабыз Ош шаарында. Тагыраагы Алишер Набаев атындагы парктын жогору жагында дагы бир сонун көрүнүштөгү парктын жасалып жатканын көрөбүз. Кыргызстаныбыз алга карай өнүксүн, өссүн дейбиз. Буюрса ушул жерде иштеп жаткан иштермандарга, демилгелегендерге жана ушундай эле акча бөлүп берген тарапка жана ушундай эле жогору жакта колдоо көргөзгөндөргө баардыгына ыраазычылык айтабыз. Кыргызстандын ар бир жери кооз керемет болсун, Кыргызстан өнүксүн. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассалам алейкум. Ош шаары.